Сага деле айтышым керек. Şu ayalың тандаган буюмду ала бер да. Тынчыраак жашайсың да. Мамлекеттин бир да кышын эмес, бир мыгын да алган эмеспиз. Экөөбүз бул үйдү 4 жылда бүтүрүп кетерде 4 жолу урушуп, 4 жолу жарашып, келиптир десем эле, "Я, айтпайбы биз энди эле жоңго уруп атпайбы ошо. Турмуш куруп ширин жашайлы, ак сүйүүнү, махабатты бекем кубатта." Сүйлөшпөйм десем, келип тиземин кучактап чында ыйлаган. Мынагы эмеден секиремин. Баягы мосттун чекесиндеги эмирге чыгып алыптыр темирге. О, кечирим дегенсен мен утур 2 жолу барып секиремди. Секирбейсиң каякта? Наракка секирсең өлөсүң да. Мен алдыма келгенде сүйлөбөй башын жерге салып тура берет эле. Ана Onu сүйүү деп кой. Мунара экөөбүз 10 жылдап квартирада жүрдүк. Шаарда анда эсептеп койгонбуз 14 жерге көчкөнбүз. баягы эси жок тикон жанына мынтип ачымыш болуп, мага кандай жашат экен бир карап койчу деп. Нөлдөн курулган жашоо бул башка жашоо экенин мен ошону сездим да. Силер келгенде үйдү жыйнаган да жок. Даярданган жокпуз. Мынанын баардыгын сатып келдик. Жасалмалдык жок. Мына ишенбесеңер кирип келгиле мына. Байкан уктап атат. Байкандын местасы ушул. Кандайсыздар Солотовунун катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн биз ырчы, аткаруучу, маданияттын мыкты кызматкери Кутман Султанов агайыбыздын Ош облусундагы 2 кабаттуу үй менен сиздерди тааныштырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Момайке, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мына ушундай көрүүчүлөр, жогоруда айткандай эле биз мына чалып эле баратабыз деп эртеңки саат 9-да мына ак өргөсүнө келип атабыз. Атайын Солотовунун командасы мына ушул сиздин ордолуу Ош шаарындагы ак өргөбүз менен таанышалы деп келип калдык. Рахмат. Саймадан үй интернети менен телевидение. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Куш келипсиздер. Эрте менен бастырып келишти. Кечкурун өзгөндө тойдо болгонбуз. Эми келе турган керек конок келем дегенден кийин эшигибизди ачыш керек. Мына эми даярдыгы жок эле тосуп алдык. Куш келипсиздер. Чоң рахмат. Келиңиздер. Каяктан баштайбыз, Кутман майке? Мейли анда мына оң жагынан баштайлы. Аха. Оң жагынан баштайлы. Бул жер ушу биздин бул жерге азыр ТВ зона койдуралы деп атабыз. ТВ зона койдуралы деп анан бул жерге менин дипломдорумду, грамоталарымды ушул жерге жайгаштырайын деп атам. Анан ушул жерге телевизор коюлуп, анан бул жака бир диван, креслолор коюлса, бул жагы ушундай бир зал. Анан эми бул жак баягы жуунуучу бөлмө, ванна, душ, экинчи этажда дагы бар. Азыр эми Мунара жеңең мени кечетен бери урушуп атат. Эмнеге чакырып алдың? Үй эме болбой, жыйналбай жатса дейт. Өзү мен Инстаграмга оюн зоок чыгарганда дагы Мунара экөөбүз бир дубльде тарта беребиз, өтө көп даярдана бербейбиз. Ошон үчүн болгондой эле жашоомду көргөзө берейин. Эң туура. Биздин жашообуз ушу болгондой эле. Жасалмалдык жок. Жасалмалдык жок. Мына ишенбесеңер кирип келгиле мына. Байкан уктап атат. Байкандын местасы ушул. Ушул баланы ушул баланы жаап койгонго дагы адам жок мына. Ушул жерде ушул бала өзү жатат ушул жерде. Бул жер дагы ошол конок үйүбүз болот, 1-этаж. Эртең 8 сентябрда бир тууган карындашымды турмушка берип атабыз. Гүлбар Арабан жергесине. Ошого карата кичине эшик аял жак бул жактарды жыйнаштырып аракет кылып атабыз. Кыргызда негизи ушундай го. Куда тозордо жакшылык болорду да, башка бир сыйра карап калышат. Анан ошо эми баскыла эми өдө Экинчи жогорулай берели, экинчи этажга жогорулай берели. Даярданып алат элек. Мына өзүңүздөр көргөндөй, азыр эли журт ушундайды жакшы көрүп калды го. Адамдын болгондой жүзүн эл көргүсү келет. Чыныгы эмоциялар. Анан эл билет кимдин ким экенин, ким кантип
бутуна турганын, кимдин деңгээли кандай экенин билет. Мына биздики ушул 4 жылда Мунара экөөбүз салган үй. Бул кыздарымдыкы. Кыздарымдыкы. Бул жака ошол кийим кечелерин коюшат. Мына жерге отуруп сабак даярдашат. Анан мына эсиме келип кетти. Мына ушул кызым Мадина. Мадина кызым азыр 10 класс болду. Таеквондо боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону. Таеквондо боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону, Оштун 1 жолку чемпиону, Ысык көлдө, Бишкекте өткөн. Монголия, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан боюнча таеквондо боюнча чемпионатта ошондой баш байгелерди алган. Быйыл Кызыл Кыяга барып, ошо Кыргызстан боюнча дагы болду. Ошол Кызыл Кыядан дагы алып, черный пояс алды. Черный пояс алгандан кийин өзүнчө зал ачса болот экен. Зал ачып, өзү эми кыздарды, балдарды тренировка кылдырса болот да. Ошондой бул бир кызым ошол спорт тармагында. Бирөөсү тамак ашты жакшы жасайт. Анан бул жак кыздардыкы, бул жак байелдики. Азыр көрдүң. Байелди тур деп эле тургуздук. Бул байелдин комнатасы. Байел балам быйыл Ош мамлекеттик университетинде 3-курс болот, Кудай буйрса. Бизнес жана менеджмент факультетинде. Ошол эми биздики болгондой 4 жыл башта ушинтип скромный жөнөкөй кылып ремонт кылып кирип алганбыз. Мына жерде ушул отурам, достор менен отурам дегендей кылып ушул жерде ушундай терраса кылганбыз. Ушул жерге отургучтар коюлат. Ушул жерде сиздерге окшогон меймандар келсе, журналисттер келсе, ушул жерде отуруп алып, көз салып, чай ичип, ооба мынакей мына өзүм эккен, жана сага мактанып аттым го, өзүмдүн колум менен эккен өрүк, алма, гилярс, шабдалы, гүлдөр Мунараныкы. Жегем Ооба. Мен ошол эркек жигит өмүрүндө өз колу менен үй салыш керек дейт, эркек жигит өз колу менен бак отургузуш керек дейт. Мен ошол нерсени ушундай жүрөгүмө каттык алчу элем. Ушул мынал үйдү нөлдөн баштаганбыз. Жегем экөөңүз. Ооба, экөөбүз 1 жыл чекти алганбыз. 1 жыл 6 сотик жер, бул жер жаңы үйлөр. Экөөбүз чогулуп жер алганбыз. Анан кийинки жылы экөөбүз чогулуп тойлордо, жашылыктарда ырдап, чорлоп жүрүп фундаментин куйганбыз. 2-нчи жылы дубалын тургузуп коюп койгом. 3-нчү жылы үстүн жаап койгонбуз. 4-нчү жылы анан кийин көптөп жалдап эл бар экен. Айлан айын калың журт кыргыз эл. Ошол эл чакырган үчүн ушул үйлөр бүттү. Ана эми мына бул жака азыр айтып аттым, куда тосуп калам деп. Бул жакта мына кыргызча стилдеги үй болот мына. Мынаны кайненем колго өзүнүн колу менен жасап берген мына оймо кийиздер, ала кийиз, оймо кийиз деп коет мына. Шырдак. Кыргыз бөлмөсү болот турбайбы? Кудай буйрса, ушул жерлер кыргыз бөлмөсү болот. Ар бир үйүмдө комуздар бар, комуз, домбура бар. Бул жер ушу 6-га 6 Мунара экөөбүздүн мына болгон себебибиз ушул. Биз ошол мезгилде баягы үйлөнгөн учурда чындап эле үйүбүз жок болчу. Мен 3-курс курс, 4-курс курс, Мунара 3-курс курс. Бизге ушу болгон эле кичине жамылгыч керек деп ушундай жеңил желпи төшөк журткандарды алганбыз. Анан мына ошол той берген жылдары былтыр мурдагы жылы Карагуз айыл өкмөтү, Карагулжадан болом. Карагуз айыл өкмөтүнүн ардактуу атуулу деп ошол депутаттар, айыл өкмөттүн, эл журттун демилгеси менен бүт ошол Карагуз айыл өкмөтүнүн мамлекеттик иш-чараларда, райондук иш-чараларда, облустук иш-чараларда ырдап жүргөнүм үчүн ушу ушундай кылып сыйлашкан эми, сыйлаган. Биз ыраазыбыз. Бул жагы ушундай. Жалпы ушул үйдүн мындай дизайны, мындай буюн тейиндер таза тандап аткандачы. Ким жеңем экөөңүздөр эле акылдаштыңыздар да? Муну дайыма айтып келем, ошо Мунара чертожун чийдиргенбиз 100 000 сомго. Будан 5 жыл башта 100 000 сом, азыркы 400 000 сомдой эле акча болчу. Эмесин дизайны чийилип,
биринчи этаж, экинчи этаж, үчүнчү этаж болуп мунара чийген, мунара баардыгын тандаган. Экөөбүз бул үйдү 4 жылда бүтүрүп кетерде 4 жолу урушуп, 4 жолу жарашып, ажырашып кетейин деп анан кийин араң калганбыз. Баял киши мен мынандай кылам дейт да. Мен мынандай кылам дейм. Абойлорго баардыгына акча кетип атат. Мен жөнөкөй кылам, акчаны кичине үнөмдөй эле десем, жок дейт. Акыры усталарга да айттым. Ушу жеңеңер айтканды кыла берле дедим. Мен абой жокта жашай берем, саман шубак менен дегенмин да. Бул жер ошо биздин бөлмө. Сиздердин бөлмөңүз. Эртең менен күн тиет. Анан түштөн кийин салкын болот, кышта жылуу болот. Теплый пол кылганбыз. Немелери жок. Батарейкалары жок. Подвал менен 3 этаж болгон үчүн подвалдан жагылат умный печка. Пол ысыйт. Бардык үй бирдей температурада болуп тура берет. Үй жылууланган, үйдү неме кылганбыз. Утепление кылганбыз. Анан мына жер ошо экинчи этаждын жуунуучу бөлмөсү болот. Ак Тилек универсал реклама кылып аткан. Мындай айнекчеден душ койдурабыз, жакында болот. Жана айттым го, балам үйлөнөйүн деп калды. 1 жылдабы, 2 жылдабы үйлөнөт. Ушинтип аракет кылып атабыз. Буюрса келиндүү болот кесир, Ошо экинчи этаж ушул 4 кана, биринчи этаж 3 кана, ушу 7 комнат үйүбүз бар. Ошол. Демек өң түз баардыгын жеңемдин мындай тандоосу көбүрөөк турбайбы бул үйдө, Ооба, жеңеңдин каалоосу. Ооба, жана Ибрагим Жунусов айткандай, жеңең мен тандаганда да адашкан жок, үйдүн чертожун тандаганда да адашкан жок, үйдүн абойлорун, светтерин тандаганда да адашкан жок. Мына бул үйдүн бүт ички жагын Ташкенттен, Самаркандтан келген ушулар жасады. Себеп дегенде мына Касиет Грантты ремонт кылган усталар, Касиет Грант, Дубай деген кафе-ресторан бар, Тумар деген кафе-ресторан бар, Семейный деген бар. 4 бала келген, ушунчалык күчтүү балдар. Ушундай жөнөкөй классика түрүндө болгон, эч кандай бир башка бир тоо таш, суунун сүрөт-пүрөтү жок. Ушундай актыкты жакшы көрөм өзү. Мына мунарадагы ушундай тандаган. Мунара тандаган нерсе мага жагат да. Ушу сага деле айтышым керек. Ушу аялың тандаган буюмду ала бер да. Тынчыраак жашайсың да. Бардыгын люстрадан бери мунара тандаган. Люстрадан бери. Керек болсо мына ушул тепкичтерден бери, светтеринен бери, килемдерден бери, менин костюмдарыман бери мунара тандайт. Чачымды боётпой жүрүп калсам, чачтан бери мунара боёйт. Кыскасы, аял жакшы, эр жакшы, убазир жакшы, хан жакшы дейт. Ошон үчүн мен да адашкан эмес экенмин да. Жубай тандагандан. Жубай тандагандан адаспасаң, бириң 2 болот, экиң 4 болот, 4-үң 6 болот деп аксакалдар айткан да. Ошондой. Мына жигиттер жакшылап алган. Анан жалпы ушул канча убакыт 4 жыл. 4 жыл, да? Канча сом кетти? Эгер сыр болбосо, жалпы ушунун турганы, ичи тышы болгон. Биз бардыгын жазганбыз. Биз ушу өзүбүзгө ошол эстелик болуп калсын деп, мунара экөөбүз жерди алганыбыздан баштап бүткөнгө чейин жазганбыз. 20 миллиондой акча кеткен. 20. Мунара экөөбүздүн атайын бир дептерибиз бар, азыр мунарага айтып көрөм го, бар бекен. Жерди $11,000 алганбыз деп жазып, фундаментти мынанча сомго бүттү, дубалы, кирпичи, жыгашы, темири деп бардыгын жазганда 20 миллиондон ашыгыраак болгон. Анан тоголоо эле кылып 20 миллион деп койгонбуз да. 20 миллион сомго турган үй. Ооба. Азыр бул жерлер, азыр жер $50,000 болуп калды бул жерлерде. Мен ошо 5 жыл башталганда, 1 жыл туруп калган жерде ошо ырымдап алганмын. Жана айтып аттым го, биринчи Оштогу эң күчтүү тамадалардын бири легендарлуу Рустам Аттакуров деген агайыбыз бар, устатыбыз. Ошол кишиден алганмын, ырымдап, сиздей болоюн, сиздей болуп өнүгүп өсөйүн деп. Шам жагалы деген ырын азырга чейин ырдап жүрүшөт. Шам жагалы, тажа канча деп, ошондо 6 бийчиге шамдарды карматып алып, 2 жашты тегеренип алып, шам жагып, бийлеп,
ошонусу менен өзгөчө популярдуу болгон да. Бошобой тойлорго бошобой калганда Рустам Аттокуровдун бош күндөрүнө той коюшкан да. Азыр кошунам. Өзүңүз менен Ошо кишиден ырымдап ушинтип алганмын. Өзү бирөөдөн аргымак ат аласыңбы, машина аласыңбы, үйбү, жерби чындап эле өнгөн, өскөн бир жакшы адамдардын колунан буюм алсаң дагы бул жакшы болот экен да. Негизи ошондой экен. эске алып коюш керек. Эске алып коюш керек. Өзүңүздөр бул жерде көп эле болосуздарбы же той топур деп жүрүп бияка келбей деле каласызбы? Ушул Үйдү салып коюп. азыр ушул обедте 1-2де чыгып кетебиз. Ошо менен шаарга барабыз, салонго барабыз. Мунара чачын оңдойт, салонго барат, анан мен салонго барып чачым оңдотом дагы. Ошодон ары тойго кетебиз. Той 12де бүтөт билесиң. 12-12:30. Карагулжа, Жалал Абадка барган болсоң 2-3тө келебиз. Анан ошол келип эс алып кайра чыгып эле кете беребиз. Мейманкана сыяктуу. Мейман сыяктуу. Уул кыздарыңыз көпчүлүгү буякта карап бул жакта болот экен анда, э? Ооба. Эң жакшы. Биздин кызматыбыз ошо баягы саясатчылар айтып коет го, мамлекеттин бир да кышын алган эмесмин деп. Мына мамлекеттин бир да кышын эмес, бир мыгын да алган эмеспиз. Мамлекетке иштегениме 4 жыл болду деп атам. Ош шаардык мэриясынын маданият башкармалыгында иштейм. 4 жыл болду. 3 эле ай болду, айлыгым 12 000 болгонуна. 6 000 сомго эле иштегенмин мен. Анан баягы саясатчылар айтып коет го, мен мамлекеттин бир талын алган эмесмин, бир кирпичин деп. Алар алган. Алган үчүн азыр Ошто сунуштар болуп атат. Алар жеген үчүн азыр Кыргызстан боюнча тазалануу болуп атат. Алар жеген үчүн Кыргызстан өнүкпөй аткан. Эми Кудай буйрса мына көрүп атасың, ошубуз кандай өнүгүп атат. Кыргызымдын жүрөгүндө ошу бар, кыргызымдын жүрөгүндө оту бар дейт. Кыргызстан өнүгүп өсө берсин. Ошубуз азыр өзүң да келип айттың. Ушунчалык жолдорубуз кеңейип, тазалык, тартип, жолдордо машиналарыбыз тарактабай калды. Бул жакшы көрүнүш да. Кутман байке ушул Ош шаарындагы шаардык жана иш-чараларды баардыгын мына ушул Кутман байкебиз уюштуруп, мына элге жакшы маанай тартуулайт экен. Сонун бул жак менен да тааныштык. Эми жеңемди да кепке тартып, жеңем менен да сүйлөшөт окшойбуз. Анткени жеңем дагы биз шашылыш келип калганга байкемди бир эмне мынча таң эрте деп анан азыр баардыгын тазалап, анан ашканада жүргөн учуру. Азыр дагы биз ал жактан да барып сүйлөшөлү, экөөңүздөрдөн дагы кеп куралы. Анан албетте кантип Кутман байкебизди татпайбыз. Домбурасын, комузун алып, бир сиздерге жакшы маанай тартуулап ырындап угалы. Рахмат, куш келипсиздер эми басем. Жеңең даярданып атат, көрүп атасың. Менин прическам жок эле. Менин макияжым жок эле дедиле. Жок дедим. Мынаке, мынара бергесең. Мунашым менин мунашым, жанымда дайым турасың, көңүлдү мага бурасың, Кутманды Кутман кылып турасың деп. Эйбале. Мынандай журналисттерди соло медиа келгенде анча мынча мени жоңго урасың деп. Эрте менен туруп эле келиптир десем эле, айтпайбы биз энди эле жоңго уруп атпайбы ошентип. Мени Кутман кылып турасың, мени жоңго урасың. Мунаранын салону ушул жак, азыр мына даярданып чыкты. Саламатсыз жеңе. Биз негизи келгенде мынакей дастарконун жайып, бирок баарына сиздин ырыңызды айтылгандай эле жетишиптир жеңе. Жетишет. Ушинтип келип калдык. Жүрүңүздөр анда. Ардактуу көрүүчүлөр, мына ушинтип ак дастаркондун да четине жайгаштык. Таң атпай келдик деп айтып аттык эле. Мына таң атпай эле ысык чайын даярдап, керек болсо борсогуна чейин Мунара жеңебиз даярдап койгон экен. Анда мен таң атпай келип негизи ачкам. Мен тамактанганча эми сизден мынакей бул жакта домбура турат, комуз турат. Экөөңүздөрдөн бир жакшы ыр суранайын. Сиздер ырдаганча мен тамактанганча жакшы ырды угалы. Рахмат анда. Сиз тамактана бериңиз. Мына саатын жебеси 10го жакындап калыптыр, Анан баягы эфирге барганда ырчылар неме дей берет го? Тамагым калды. Мен тамагым ооруп атат. Анан мен кечкурун тойдон келдим эле дейт. Биз деле тойдон келгенбиз, бирок биздин тамагыбыз оорубайт. Биз ырдаганы келгенбиз, ырдайбыз. Не карайсыз мынча жалдырап, кээде
маңырап, сүйүп калган жигит окшойсуз. Эс учуңуз билбей магдырап. Ооба сизди сүйүп калыпмын, көрүп алып эстен таныпмын. Кече көрүп сизди түшүмдө, сиз да мага, мен да сизге абдан жагыпмын. Аягатай жашмын али жаш. Ой карындаш, коркпо карындаш, бирге олтуруп маек куралы. Коркпо мунаш, кана бери бар. Сүйүп калсаңыз абдан жакшы экен, жүрөгүңүз али жаш экен. Көрүнгөндү сүйүп жүрсөңүз, аялыңыз жубайыңыз байкуш кант экен. Аялым жок, азыр бойдокмун, солкулдаган жигит бойдоммун. Эгер мени чындап сүйсөңүз, жакшы күйөө, жакшы түгөй ата болмокмун. Билери сиздин жалган оңбосун. Жигиттик сөз Кудай колдосун. Актой менен биз баш кошкондо, 10 балалуу Батир эне апа болмоксуң. Кече күнү көргөн бул жерден, Каерден? базардан, жаныңызда сулуу кыз экен. Колтукташып бара жатыпсыз, аялыңыз жубайыңыз эми ким экен? Айтпадымбы жок деп аялым, ал бараткан менин аяшым. Жардам берип койгом жөн эле, аяшымдын базарлардан алган товарын. Аягатай эмин этейин. Азыр сизди алып кетейин. Балалуу базар болобуз, уулу кыздын неберенин багып неченин. Жашты кезим барат кылакта. Жаштыгыбыз өтө тырактап. Турмуш куруп ширин жашайлы, ак сүйүүнү махабатты бекем кубаттап. Өткөрөлү бирге өмүрдү, ак сүйүүнү махабатты бекем кубаттап. Ак сүйүүнү махабатты бекем кубаттап. Деген экен. Баракелде. Мына ушундай. Бул ырды негизи ошол мектепте окуп жүргөндө дагы жана дисктен аябай уктук биз. Ошол ырды негизи кантип ырдап калгансыз? Ошондон дагы баштайлычы. Бул ыр 2006 жылы. 2006. Жылы Айпери Кулбаева экөөбүз ырдап чыкканбыз биринчи. Анан бул ырды ошол Айпери Аксы жергесинде ырдап жүрчүкен. Ноорузда, Сармерденде, Ыркеседе. Анан сөздөрү бираз жеңил желпикен эле. Сөзүн Раматылык мына Ош мамлекеттик университетинин ректору болуп жүрдү. Кийин билим берүү министри болду. Доктор наук Каныбек Исаков деген агай сөздөрүн оңдоп берген. Обонун оңдоп түздөп берген биздин Айпери көзүн устатыбыз Эгемберди Талипов деген агай. Кыргыз Республикасынын эмгек сіңирин артисти. Анан Айпери ошол Аксыда ырдап жүрүп келип, комуз менен ырдап калганда мага жагып калган. Не карайсың мынча жалдырап, кээде күлүп, кээде галдырап, сүйүп калган жигит окшойсуң, эс учуңду билбей галдырап деген ушундай бир сөздөр эле да, мындай жеңил, тамашалуу. Анан ошол сөздөрдү оңдоп чыкканбыз. Ош мамлекеттик университетинде окуйм, Айпери дагы окуйт 1-курс, мен 3-курс тарых факультетинде. Ала Ото жазы деген фестиваль болот эле. Азыр деле болот. Кыргызстан боюнча университеттердин арасында. Ошондо айтыш өнөрү боюнча кыз жигиттин айтышы деп экөөбүз комуз менен ырдап Бишкекке барып гран-прини алганбыз. Анан ошондон кийин кайра ошону аранжировкага жаздырып, өзү жакшыры билинет да, өзү ушинтип ырдаганында эле жагып калды, устатыбызга жагып калды, муналар чыгат. Ыр билинет да баягы. Анан клип тартылды. Жана да башында айтып аттым, ушу Каракулжага барып клип тарттык. Ошол жерде мен 3 айлык каникулда калып кеттим. 3 айдан кийин Ошко келсем, ыр ушунчалык популярдуу болуп аттыр.
кадам сайын дис сатылган жерлерде эле коюлат. Өзүм карап коем, уже мен түшүнбөй калып ырчы болуп кетипмин го. Чачым кырылган, бала капкара, онда 60 килограмм арыкмын. Ошентип ырдын күчү менен эч кандай телевидениядан деле баягы продюсер, баягы ырчыларды продюсерлер таптап, анын ырын берип, радиолорго берет го, жок. Биз берген жокпуз. Мен Карагулжуда калып кеттим, айпер тартырып Аксыга кетти. Ал Аксыда жүрдү. Биз 3 айдан кийин эс алып келсек, ыр элге өзү чыгып, жайлы бүтүптүр да. Негизи ыр жакшы болуш керек экен. Көп жерде ыр, сөз жакшы болуш керек экен. Телевидениялар өзү эле алып коюп, дистерге өздөрү эле хит деп коет эле го ошол жылдары. Хит барат, хит анан ошол дистердин эң башына коюлуп, анда Москва, Казакстандагы популярдуу болчу. Ошол жакта дистер пачкалап кетишкен да. Ошентип ошол ырлар менен элге чыкканбыз. Ошо биз ырдап чыкканда ошо мени менен чогуу сахнага чыккан досторумду, азыр дагы катташкан досторум болуп жүрөт. Мына Эмил Балтагулов, Ичпеч апа. Ичпеч апа менен тамашалуу ыр 1 айларда чыккан. Булар жашташ. Алишер Тотаев досум, Күчкөн күндөр. Ушулар дагы айлаш, жашташ ырлар. Нарынбек Калбаев досум, Төө ашу менен Алабел. Ушул 4 дос менен азырга чейин катташам. Ушу биздин ырларыбыз дагы жашташ, өзүбүз дагы жашташпыз да. Анан продюсери жок, өзүбүз өстүрүп алган ырчылар ушуларбыз. Жетим ырчылар деп койчу эле илгери. Ошол мезгилде продюсери бар ырчылар көп өсчү го. Азыр атын атабай эле коеюн. Продюсери бар ырчылар эле КТРден, хит парадтан кетчү. Азыр эми корко турган жайым калбады да. Азыр эми телевизорду эч ким деле көрбөй калды. Ошон үчүн азыр бизди эл таптаган, бизди эл өзү тандап алганбыз да. Ошон үчүн мен айтам, продюсери жок, спонсору жок, демөөрчүсү жок, колдоочусу жок. Просто эле биздин устаттарыбыз кыйын болгон. Кыргыз Республикасынын эл артисти Жолболду Албаев менин устатым. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эген Талипов. Мен ошо агайларымдын эле күчү менен эле ушу кутман болуп жүрөм десем болот. Аны эли журттун күчү менен. Эл деле билет экен да. Кимдин кандай ырдайт, ким канчалык деңгээлде жакшы ыр тандап ырдайт. Ошон үчүн азыр эми уялбай туруп айтсак болот. Бизди эл өзү тандап алган. Биздин продюсерибиз эл. Эң жакшы. Мына ушинтип эми өзүңүздүн кесибиңиз боюнча тарыхчы экенсиз. Анан чыгармачылыкка аралаштыңыз, анан маектериңизди карап көрө турган болсок, жеңем менен таанышкан күндү баягы айтып калган экенсиздер. Жеңем, Мунара жеңем өзүнөн сурайынчы азыр. 3 жыл аркасынан чуркаткан экенсиз. Сен да билесиң бу. Мен бир жолу Мунара уят кылып бүттүм. 3 жыл чуркатты деп. Азыр бул көбөйтүп айтат азыр. Алгач таанышкан күндү бир эстейличи. 3 жыл. Арасын дагы айтты. 3 жыл жүгүргөнмүн. Айтты. Баягы кайсы бир эмеге айтып койсок эфирге, ошол жериң неме кесип коюп коюшту да, баягы тизем кучактап ыйлаган деген. Айтпай ол жерлерди. Анан бардык эле тизем кучактап ыйлаган деп баягы өөн учураган нерсе окшойт. Актер болуп койгом, мына тамашалапчы мындай. Ыйламыш болуп эле неме кылып койгом да. Чын жүрөктөн эмес. Экөөбүз ошентип жүрүп, сүйлөшүп жүргөн, урушуп кеткенибизде. Урушуп, эми баягы ортодо болот го, кыз жигиттин ортосунда. Экөөбүз бир таарынышып калганбыз, андан кийин мен болду, сүйлөшпөйм десем, келип тизем кучактап чында ыйлаган. Тамаша деп койсоң. Бул эми абир төгө турган болбоду, өлбөдү. Мен баягы мосттон секирем дегенди айтып жүрдүм. Ошол да. Ошол моменттен кийин жок, болду, бүттү десем, барып азыр мага мен кечирбесең, могу мостон мындай эмеде кетти азыр. Көпүрөдө. Тилкат жазылган. Кагаз жазып коет. Мен өзүм секирдим, бул кызда күнөө жок деп неме жазып койгондо мына нон бересиң, мен могу эмеден секиремин. Баягы мосттун чекесиндеги эмеге чыгып алыптыр, темирге. Сүйүү эмне гана кылбайт. Ошентип жанагы Ош шаарынын ортосундагы мост бар. Ошол жерден секирем дедим дагы, чындап буну ишендирдим дагы. Мына кагазды карма дедим дагы, мосту карап жүгүрүп коем. Жүгүрүп койсом, токто мен кечирдим дейт. О, кечирдим деген сайын мен утур 2 жолу барып секирем дейт. Секирбейсиң каякта?
Наракка секирсең өлөсүң да. Анан деп мына бул деле сүйөт экен, анан мен деле сүйөт экенмин да анан. Ошентип 3 жыл, 4 жыл сүйлөшүп, мунарага ырларды чыгарып. Ошо мен ар дайым эфирде дагы айтам, улуу устаттар, акылмандар айткан. Адамдын эң чоң жеңиши, бактылуулугу бул өзүнүн сүйгөнүнө жетүү. Адамдын бактылуу болугу бай болуп кеткенинде эмес, же бир чоң болуп кеткенинде эмес. Эң чоң бакыт сүйгөнүнө жетүү, сүйгөнү менен түтүн булатуу, ошол сүйгөнүнөн уул кыздарды көрүү, өстүрүү бул эң чоң бакыт да. Мен дүйнөдө телегейим тегизмин деп айтып келем да мына. Ата энебиз бар, чоң энебиз бар. Анан мен сүйгөнүмө жеттим. Көпчүлүк адамдардын бир жеринде ошол кемчилиги бар да, мен жетпегенмин дей берет да. Мен жеткенмин. Мен чындап Мунараны жакшы көргөнмүн. Качан, каерден жолугуп калдыңыздар негизи? Жаман кызык болду бу. Жатаканадан. Тиже учакта ыйлап, көпүрөдөн секирип аткан сүйүү. Студент кезде бунун классташ баласы биздин жаныбызда жашачу сосед болуп эме жатаканада. Анан ошол жерге келип жүрүп алар баягы мырзалардын комнатасында тамак көбүнчө болбойт го. Анан биздин тамакты аңдып турушат экен булар. Тамагыбыз бышкан деле, силерге ырдап берели деп колуңуздарын көтөрүп келип калат экөө. Неме дос экөө келет анан. Ачкабыз да. Аны отурула тамак жегиле деп анан тамак жеп бүтүп анан ырдайт күндө. Анан ошентип мага жакындап отуруп бир күнү сурады. Сөйкө эч сүйлөбөйт эле. Чоңураак сөйкө тагынып алганмын, тоголок. Ал учурда мода эле. Ошону тагынып отурсам, уктаганда мынагы сөйкөң сага мешет этпейби деп биринчи сөз ошол болгон. Эң биринчи экөөбүздүн. Анан мен уктагандан келип карап турсаң көрөсүң деп коюп. Өчтүм, ошо мен өчтүм дагы. Ошо мен сүйлөбөй калдым бир ай. Анан ошол жатакана биздин тагдырлар деп жатаканада тааныштык. Жашоодо жоош болгон окшойсуз анда. Ооба, өтө. Ал учурда мындай сүйлөбөйт эле. Эми ырдайт эле, баягы мынчалык көп сүйлөбөйт эле да. Же мен алдыма келгенде сүйлөбөй башын жерге салып тура берет эле. Анан Ону сүйүү деп кой. Анан мен эмне келдиң, эмне десем, эмнеге кичине сүйлөшүп туралы дейт. Мен сага муну ырды чыгардым эле деп ырын көтөрүп келе тетрат. Күндө бирден ыр. Анан ушуну бир угуп койчу дейт. Эч такыр сүйлөбөйт эле, өйдө карап сүйлөбөйт эле да, башын жерге салып тура берет. Ошо мына. Азыр мындай ыр чыгарасызбы, азыр ыр чыгарып турасызбы? Ыр чыгарбай Ошондон кийин ыр калган. токтоп калган. Азыр айтып аттым го, менин устатым Кыргыз Республикасынын эл артисти Жолболду Алыбаев айтканда, биз сүйлөшүп жүргөндө, бул кыз каяктан экен анан Аксыдан десем, көк сулуу экен, Аксынын көк сулуусу. Одан кийин мен жеңи жок деп койчу, жеңи жогум деп коет эле. Анан мен жеңи жок атабыздын көк сулуусун көп ырдайм, балам жоктур дайым, Жолболду агайдын чолпонумун көп ырдайм. Анан экөөбүз кийин турмуш куруп үйлөнгөндө Ош мамлекеттик университетинде Нур деген гезит болчу. Нур гезитке ошол Ошмуда ырдап жүргөн, кичине башы көрүнүп калган адамдардын жаңылыктарын, макалаларын чыгара беришчү. Кутман Мунарага үйлөндү, жеңи жок көк сулууга үйлөндү деп темаларды коюп чыгарышкан. Анан Жолболду Алыбаев аны окуп калыптыр. Анан мен азырга чейин эле баягы Оштун диалектисимен айтканда мени Галдеровский деп кое берет да. Галдеровский дейт. Мен баягы ушинтип чалды куйду болуп жүрө берген учурларымда мен ошентип койгон. Жана көк сулууга үйлөндүңбү деди. Үйлөндүм десем. Болду Галдеровский, эми ыр чыкпайт деди да. Ушинтип кесе айтты ошо киши. Анан чындап эле баягы Мунарага үйлөнгөндөн кийин каяктабы зарылчылык жок да. Өлөмдеш жок, секиремдеш жок, ыр жазыш жок, жаныңда бардыгы жайына түшкөн, ошондо ыр чыкпай калган. Ошондо мыналар чыккан. Клип да бар. Мунара өзү түшкөн. Махаббат деңизинде ардагым бирге сүзчү, ыйласам кошо ыйлап, күлгөндө кошо күлчү, антпесең сыздап өчөт жалындуу таза жүрөк,
Başkanı süyböйтеми, munaştı süygön жүрөк. Başkanı süyböйтеми, munardı süygön жүрөк. Жолубуз узак тебе, асылым сүйүп туруп, атеним бербейт тебе, сүйүмдү билип туруп, өзүңдү сүйүп калган, айтчы алтын кимде күнү, өзүңө жетсем деймин, мен дошол жалгыз мүдө, мунашка жетсем дегем, мен дошол жалгыз мүдө, секирткен көпүрөдөн сен дошол жалгыз күнөө дейт. Бул секиртем деген да бул ушундай ырлар чыккан. Жылдын эң мыкты жаргачысы. 3,5 миңдей жазып, биз тетрадка жазып алабыз да. Тетрадка жазып алсак, мен өзүм тамада болуп жүргөнүмө көп болду. Мен бир 4,000-5,000 той алып барсам керек. Мунаранын өзүнүн кыз аты үйлөнүү тойго чыккан эле заказдардан, кагаздардан карасак, 2-3 жылда 3,5 миңдей адамга жажырайыптыр да. Мен жана айттым го, биз мына үйгө канча сом кеткенин дагы мынау сенин апчиң жазган. Ушундай так, мындай бир опшияны ачып, бул той мынча сом, мынча. Жерди алгандан баштап жазганбыз. Кайсыл күнү алынган, канча сомго алынган, анан фундамент кайсыл күнү башталган, катылган кайсыл күнү баардык числорунан бери азыр ачып, обедке эмне тамак келген, анан ошо 20 миллиондун нарак парага кеткен. Бул эстелик болуп калат экен. Азыр мындай балдарыма көргөзсөм, мына балам 3-курс болуп калды го. Ой, ата ушул пулдар каяктан болду экен, каяктан келди экен. Негизи элде айтылат, үй салган адамга Кудайым өзү жардам берет экен да. Ошол мезгилдерде ушундай ишибиз жүрүшүп, ушундай пулдар ал жак бул жактан келип мынтип эле болуп калган. Анан ушул жаштарга, үйлөнгөн жаштарга мындай бир дайым айтып совет катары айтам да, мен өзүмүн башыман өткөн окуя. 41 жылдык жашоомдогу. Нөлдөн баштап өзүң курган дүйнө башка болот экен да. Мисалы, Мунара даяр турмушка келгенде, Мунара ошол даяр турмуштун кадырын билбейт. Мунара экөөбүз 10 жылдап квартирада жүрдүк. Шаарда андай эсептеп койгонбуз, 14 жерге көчкөнбүз. 14 жерге. 10 жылдын ичинде 14 жерге көчтү ойлоп кое бер. Бир маалда жашап атсаң эле, кышта бирөөсү келет. Өзүбүз жашайбыз, чык дейт. Андан чыгасың. Дагы ошондой болот. Ошентип 14 жерге көчүп, 2-3 балалуу болуп кеттик. Үйдөн дайын жок, машинадан дайын жок. Атам айтат эле, Москвага кет. Ана инилериң иштеп жүрөт, Москвага барып эле. Ошол мезгилде үй алып эле, машина алып эле, Ауди, переходка, старушка алып келип калчу го. А менде эчтеке жок. Мен үмүт кыла берчүмүн. Бир мезгилде биз дагы акча табабыз, биз дагы бактылуу болобуз. Анан ошол бардыгын өзүбүз кылган үчүн экөөбүз бардык нерсени экөөбүз чогуу аябыз да. Эй, тийбе, эй, жазба, жаппа, секин жап, карап. Себеп бардыгы пешене тер да, бул асмандан эле жөн эле келип калган белек эмес да. Ошон үчүн барктуу болот экен да, мен ошону айтам да. Эй, үйү барга эрге тием деп ойлойсуңар, бутуна турган иши бар, жок. Силерди сүйгөнгө турмушка чыккыла, анан эки адам бир арабаны тартып туруп ийгиликке жеткенден кийин бул жаман ширин болот да. Азыр мына Мунара кааласа Дубайга барат, быйыл Дубайга барып келди. Караса Анталияга барат, кааласа Турцияга барат. Алам дегенин алат, жейм дегенин жейт. Мен ошол мезгилде ушинтип буга убада бергенмин. Мен сени сөзсүз бактылуу кылам дегенмин. Кудайым оозума ошону сала берген экен да. 2 этаж үйүм болот дегенмин. Мындан турат. Жиптерде жүрөсүң дегенмин. Каалаганыңды жейсиң. Өзү тикосы дагы жок. Саякат, өзү тико дагы жок. Ана карасаң, Кээ бирки тиколордун жанына барып, баягы эси жок тиконун жанына мынтип ачмыш болуп, мага кандай жашат экен бир карап койчу деп. ошону Ошентип эме ниеттен жөө жүргөндөн ушунчалык кыйналганбыз да. Тикон болсо болду. балабызды көтөрөп. Мага жарашам экен дейт элем да. Ошол 3 бала колескасы жок. Колескасы жок чоңойдучу. Ошого акча болсо колеска аласың да. Ушу Мунаранын эле курсагын тойгозот элем.
өзүм курсагым ачка бир эме манты же самса эме пряжка болсо ушуга берет элем. Сен жебейсиңби десе, мен курсагым ток, сен жей бер дейт элем. 2 балам бар, и боюнда да бар эле да. Анан ошон үчүн азыр ширин да. Ийгиликтин эртегеси жок деп бул биздин аталарыбыз туп-туура айткан да. Мен азыр мына 41ге чыктым. Мынара 39га чыкты. Мына эми азыр ошол гүлдөтүп жашаш керек. Жашоону Элмирбек акын айткандай жаркыратып жашаш керек. Нөлдөн курулган жашоо бул башка жашоо экенин мен ошону сездим да. Даяр баркы жок. Бул сөздөрүңүз барча пабликтерге тарай турган сөздөр болду. Жана алып ич сөздөр болду дегендечи. Мени бир жолу аалым кылып анан. Мен мынтип атам, мына ушул жеринде чыгарсам кошуп кой да. Мен акылдуу деле эмесмин. Өтө эле ойлонбойм деле. Анан мен болгон нерсени айттым да. Болгон нерсе бул. Мен коздогон да жокмун. Кошкон да жокмун. Силер үйгө киргенде айттым го, биз силер киргенде үйдү жыйнаган да жокпуз. Даярданган жокпуз. Мынанын баардыгын сатып келдик. Мына элге ушундай болуш керек да. Анан жасалма жашоо бул болбойт да. Бизде сырттан немебиз жок. Сырткы терибиз жок да, ушу болгону болгондой. Мантыда келип калыптыр, алып келейин. Апкемат, мына туп-туура мына ушу жерин кой. Экөөңүздөр чогуу оюнду кантип тартып, кимдин идеясы ушул оюн тартып, үй-бүлөлүк семейный баягы видео тарталы дегенчи? Биздин эң биринчи оюнубуз ушул эмеден башталды. Баягы үстү-үскө эме жемперде туура эмес эме тетири кийип алып турган. Ошону эң биринчи тартсак эле жакшы эл көрүүчү, жакшы болуп кеткендиктен анан ушундай кылсак болот экен, семейный оюндар жакшы кетет экен. Баягы анча-мынча жар киргизип же бир нерсе киргизсек, ырдагандар киргизсек жакшы кетпей калат демедечи. Инстаграмда жакшы негедир кабыл албай. Анан ушундай киргизсек, негедир жакшы кетип калат. Ошого анан ушундай кылышыбыз керек экен, жакшы кетет экен деп анан экөөбүз ойлонуп, ошентип эме кыла баштадык, тарта баштадык азыр. Эмесин тауып берейин. Ата дейт. Демек сиздерден дагы оюндарды күтүп турбайлы, э? Ооба, буйруса. Бул жакта дагы чогуу. Көп эле катталуучулар келип, бул жактан тааныгандар дагы көп болуп атат болуш керек. Анан көбүнчө бир жерлерге барсак, силердин оюнуңарды көрдүк деп көп айтат да, баягы силердин клипиңерди көрдүк же ырыңарды уктук дебестен, силердин оюнуңарды көрүп турабыз деп бардык эмеде жакшылыктарда, тойлордо ошол көбүнчө айтышат. Клип тартпай, оюн тарта баштадым. Оюну баштадык дегенсиз. Анан сиздердин дагы жалпы журтка кайрларыңыздар болсо, Ана мунаш бир кайрылчы мунаштан кечирим сурап атам эфирден дагы. Үйдү жыйнаттырбай, уйкусун кандырбай, эшиктерди жыйнабай чакырып ийдим. Жаным, көрдүң мына жасалмалуулук элге жакпайт. Мына баардыгын сатып келип койдуң, көрдүңбү? Силе берем. Чоң рахмат сиздерге дагы, куш келипсиздер, келип туруңуздар, үйүбүз дайым сиздер үчүн ачык. Баарыңыздарга рахмат, куш келипсиздер. Карындашым жакшына, күйөө баламын аксыга, кадамыбыз куттуу болуп калып турсун аксыда. Аксылыктардан үйлөнгүлө, аксылыктар жакшыда. Solo Media'nын эфири жаккан болсо, бизге алаканды чапкыла.